Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Согушкерлер 21 Египетте копт христиандарын өлтүрүп кеткенине байланыштуу Египеттен камал коңшу Ливиядагы ислам мамлекети тобуна каршы рейд жүргүздү. Согуштан чарчаган чыгыш Украина. Ок атышууну токтотуу келишимине карабастан негизги шаардын тегерегинде кармашууланууда. Мыкты окуу жайында билим алуу. АКШдагы бир университетте окуш үчүн акылга сыйбаган көп акча төлөш керек. Египет өлкөдөгү копт христиандарынын өлтүрүлүшүнө жооп кайтарып, коңшу Ливиядагы ислам мамлекети тобунун согушкерлерин бомбалады. Христиандарды декабрь-январь айларында деңиз жээгиндеги Сирт шаарынан кармап кетишкен. Шаарды көзөмөлдөгөн ислам мамлекети тобу Ливиядагы атылдык согушта 3-чү тарап болуп чыга келди. Ливиянын күчтөрү Египет менен координациялашып, өзүнчө аба чабуулдарын жүргүздү. Египет ачууланып гана тим болбой түн ортосунда аба күчтөрү аркылуу иш аракетке өттү. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко таандык экстремисттик уюм барымтадагы Египеттик христиандарды өлтүргөнүн көрсөткөн видеону интернетке жарыялагандан кийин Египеттин аскер күчтөрү коңшу Ливиядагы жихадчыларды бутага алды. Ливияда полковник Муаммар Каддафини бийликтен кулаткан 2011-жылдагы толкундоолордон бери кырдаал тынч эмес. Өлкөдө бир катар куралдуу топтор бийликчине таасир үчүн күрөшүп келет. Өлтүрүлгөн египеттик копт христиандар Ливияга жумуш издеп барышкан. Алар Ливиянын чыгышындагы Сирт калаасында барымтага алынган. Бул шаар учурда куралчандардын көзөмөлү алдында. Видеодо муну египеттик христиандар мусулман айымдарды христиан динине мажбурлап өткөрүп жаткан үчүн жооп катары жасалганы айтылат. Мунун баары калп, ойдон чыгарылган сөздөр. Египеттин президенти Абдель Фаттах аль-Сиси копт христиандар менен жолугуп, мындай аракеттерге каршы татыктуу жооп берилет деп белгиледи. Ал арада эл аралык коомчулук ислам мамлекети тобу түзгөн коркунучтан кооптонуп турат. Чыгыш Украинада ок атышууну токтотуу келишиминин аткарылышы татаалдашты. Украина аскерлери жана Россиячыл козголоңчулар оор куралдарын фронттон чыгарып кетүүгө даяр эмес экенин айтууда. Куралдар бүгүн түн ортосунда чыгарылмак болчу. Ал арада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Курчоодо калган Дебальцевага байкоочуларын жөнөтө албай турат. Эки тарап тең шаардын жанында ок атышуу болгонун кабарлады, бирок ок атышууну токтотуу келишими жалпысынан аткарылууда. Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирди. Бирок тургундар дале жер которууда. Анын себептери анык. Артиллериялык аткылоолор токтой элек. Жүрөктү түшүргөн үндөргө Дебальцево шаарынын тургундары көнүп калышкан. Бул шаардан тышкары башка аймактарда ок атышпоо келишими негизинен аткарылууда. Дебальцево шаарында батышчыл көз караштагы Украинанын өкмөт күчтөрү менен Орусияга жан тарткан жикчилдердин салгылашуусу дале уланууда. Бул аймак идеология жана эгемендиктин согушуна айланганын айгинелейт. Кагылышуулардан кеминде 5000 адам курман болуп, миллионго жакын тургун аргасыз жер которгондон кийин эки тарап бири-бирин кечирип, алдыга да жылыш керек. Слишком много крови пролито с обоих сторон. Көп кан төгүлдү. Менимче 2 же 3 муундан кийин гана бул согушту унутабыз. Өтө эле көп киши курман болду. Бул аймак 2-дүйнөлүк согушта да майдан тилкеси болгон. Айрым тургундар катаал согушту 2 жолу көрүп жатканын белгилешет. 87 жаштагы Матрона нан жана электр жарыгы жок экенин айтса, кызы аман болгонубузга ыраазыбыз дейт. Жикчилдердин жетекчилери бул аймак ок атышпоо келишимине кирбейт деп билдиришүүдө. Жаңы келишимдин кемчиликтери эмитеден эле ачыкка чыгууда. Бирок ок атышууну токтотуу режими башка аймактарда аткарылса, Украинадагы кырдаал четинен чечилиши мүмкүн. BBC дүйнөлүк кызматы эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантат.
Бүгін киргизилген европалык санкциялардын жаңы айлампасын Россия туш келди жана акылга сыйбайт деп сындады. Чыгыш Украинада уланып жаткан согушка жооп кылып, Россиянын коргоо министринин 2 орун басары жана ырчы депутат Йосиф Кобзонго каршы чара өткөн айда макулдашылган. Орус тышкы иштер министрлиги ого атышууну токтотуу тууралуу соңку келишимди эске алганда, бул одону чара катары оор коюп чыгып калды деди. Италиянын деңиз кароолу Ливия жегинен келаткан 2000ден ашуун адамды куткарганын билдирди. Негизинен Суб-Сахарадан чыккан мигранттар Лампедуза аралына жетүүнү көздөгөн. Куткаруу учурунда адамдарды ташып бараткандар куралдуу каршылык көрсөткөн. Өткөн аптада деңиздин дал ушул бөлүгүндө бараткан 300дөн ашуун адам набыт болгон. Дүйнө жүзү боюнча 100гө чукул банк жана финанс мекемелери болуп көрбөгөндөй кибер чабуулга алынды. Компьютер коопсуздугун камсыздаган Касперский компаниясы 2013-жылы башталган Россия, Германия жана АКШ баш болгон 30 өлкөгө каршы чабуулдар учурунда $1 миллиард уурдалганын эсептеп чыккан. BBC-нин Бай дүйнө аттуу өнөктүгүнүн алкагында бүгүн Кошмо Штаттарына сапар алабыз. Ал жерде ийгиликтүү болом деген киши адатта абройлуу жогорку окуу жайынан билим алууну көздөйт. Джордж Вашингтон университети эң кымбаттуу окуу жайларынын бири. Дүйнөнүн ар бурчундагы студенттер АКШда билим алууга умтулушат. Албетте, эң мыкты университеттер АКШда жайгашкан. Мисалы, Джордж Вашингтон университетинде студенттер каалаган сабагын тандап, спорт менен да алек болушат. Мен окуумдан тышкары 2 жерде иштейм. Сабактан кийин түнү менен иште болом. Бул студенттер бай үй бүлөдөн болбогондуктан, алар окуусун бүтүп, диплом алганы менен $60 000 чейин карыз да алышат. Акчанын баары окууга эле сарпталбайт. АКШнын университеттери сабактардан тышкары эң мыкты спорт жана башка кошумчаларды да сунушташат. Бул албетте кымбат. Мисалы 2008-жылы ушул стадионду оңдош үчүн $43 миллион сарпталган. Джордж Вашингтон университетинде окуу жылына $48 000 турат. Ага салыштырмалуу Улуу Британиянын Эдинбург университетинин студенттери $14 000 төлөшөт. Ал эми өкмөттөн жардам алган Франциядагы Сорбанна университети жылына $500 турат. Демек АКШга барып билим алуу өтө кымбат эмеспи деген суроо туулат. Диплом алгандан кийин жумуштап, үй бүлөсүн багып, коомго салым кошуп жатса, университет ишин аткарган болот. Эгер алар карызын артка кайтарып бере алса, маселе жок. Бирок университеттердин баасы келечекте дагы көтөрүлөт деп айтууга болбойт. Бүгүнкү күнү көптөгөн университеттер интернет аркылуу бекер сабактарды сунушташат. Эми студенттер да бул жолду тандап жаткандай. Европа футболунун кабар алалы. Ал жерде Лионель Месси ийгилигин арттыруунун үстүндө. Ла Лигада 300 жолу Барселона үчүн ойногон Месси 23-чү хэт-трик киргизди. Левантени 5-0 менен уткан оюнда акыркы голду Луис Суарес акробатикалык чеберчилик менен тепти. Эми Барса 6-күнү Депортиво Ла Корунаны 2-0 менен жеңген, Реал Мадридтен бир гана упай артта. Европа футболунун улантабыз. Француз күйөрмандары Бордо командасынын жеңишин укмуш белгиледи. Бордо биринчи лигада Сант-Этьенди 1-0 менен утту. Лиганын лидери Лион Лорен менен тең чыгып, анын титулун талашкан клубдар дем алышта упайларын жоготкондугунан пайдаланбай калды. Теннис. Роттердамда теннис боюнча дүйнөлүк ABN AMRO чемпионатын швейцариялык Стан Вавринка жеңип, 9-чу титулуна жетти. Ал 6 түз сетте былтыркы жеңүүчү Томас Бердихти утту. 4-чү сийит жана 8-чи ракетка дүйнөлүк рейтингде өзүнөн бир орун жогору турган чех теннисчисин 4-6, 6-3, 6-4 жыйынтыгы менен жеңди. Эми Кошмо Штаттарынын Сиэтл штатында иттерди машыктырган жерде мактоого таттыган торопойду көрсөтөбүз. Анын аты Эйми. Корже Кольер лабрадор иттеринин арасында ал өзгөчө жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. 5 айлык торопой күчүктөрдүн тартиптүү жүрүү классын бүтүрүп, шамдагайлык жана тил алууну үйрөткөн класска көчтү. Машыктыруучу ал тарбиялаган күчүктөрдүн арасынан Эйми эң зээндүү окуучу экенине сыймыктанды. Заманга жараша айвандарда зээндүү болуп калат турбайбы. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.